Assalamu alaikum. Урматтуу эл журт, урматтуу мекендештер. Бүгүн мен ичимден кыжалат болуп, жүрөгүмдөн түйшөлүп, атайын кайрылууга чыгып отурам. Бүгүнкү күндө баарыңыздар күбөсүздөр, баарыңыздар жакшы билесиздер. Баарыңыздар ушул акыбалдын ичиндесиздер. Интернет тармагы өнүгүп, анын ичинде социалдык тармактын бир бөлүгү болгон TikTok тармагы ушунчалык бир пигине жеткен сыяктуу. Көпчүлүгүбүз TikTokко ушунчалык сүңгүп кирип кетти окшойт. Бирок TikTok тармагында бир акылга сыйбаган жагдайлар пайда болду. TikTokко өзүбүздүн эле уул кыздарыбыз, өзүбүздүн эле мекендештерибиз, каны да, жаны да, турган турпаты да, аты да кыргыз азаматтар, кыргыз кыздар TikTokко кирип алып, бир батыл деген балага аралашып алып, башка ушул эле бир туугандарыбыз, казак болобу, өзбек болобу, түрк болобу, же башка бир улуттун өкүлү болобу, батыл ойноп ошол TikTokто бизди кыргыздарды ушунчалык уят кылып атат. Алар кимдер экендигин сиздер жакшы билесиздер. Күндө көрүп отурасыздар. Ошолордун түз эфирине кирип, жыргап карап отурасыздар. Комментарий жазып атасыздар, аларга лайк басып атасыздар, пикириңиздерди билдирип атасыздар. Кээ бириңиздер албетте бизге окшоп түйшөлүп, акыл насаатыңыздарды айтып, аларды хидаятка чакырып атасыздар. Рахмат. Бирок ошолорду ошол жолдон кайтара турган ким? Биз жалпыбыз, көпчүлүкпүз. Урматтуу эл журт, ушул жагдайды биз кайтаралы, жок кылалы. TikTokто мына көрүп атасыздар. Биздин кээ бир жаштар, бир эле жаш дейин десең, арасында чоң эле кишилер бар. Жашы бир орто муундагы ага эжелерибиз бар. Ошолор да кирип алып, TikTokто батыл ойноп, же болбосо түз эфирде акылга сыйбаган бир көрүнүштөр жасап атат. Биз кыргызбыз го. Биз кыргызбыз го. Кыргыздын наркында, кыргыздын салтында, кыргыздын наркында, кыргыздын канында андай акылга сыйбаган иш аракеттер, акылга сыйбаган бир жагдайлар эч качан болбоду эле го. Биз Манастын урпагыбыз. Биз ыймандуу элбиз, биз намустуу элбиз го акыры. Туурабы? Эсибизге келели. Урматтуу TikTokто отурган жаштар. Бириңер чыгып алып, тоңкоюп көтүңөрдү көрсөтүп атасыңар. Бириңер чыгып алып, кыз балдар айрыкча, арасынан эркек балдар да бар. Чыгып алып, түрсүңөрдү башыңарга кийип атасыңар. Оозуңарга бир шайтанды аралаштырып алып, тилиңерге алып сөгүнүп атасыңар. Дагы бириңер эмне кылып атасыңар? Сийип алып, пиалага куюп алып, сидиңерди ичип атасыңар. Батирде отуруп алып, чычып атасыңар. Ушул кантип кыргыз болсун? Урматтуу эл журт, урматтуу жаштар. Мына ушул видеолор TikTokто чыгып атат, интернет тармагына чыгып атат. Ошону биздин жаштар, кийинки муун, биздин мотурайган жаш балдар бүгүнкү күндө көрүп отурат. Биз качан токтотобуз? Биз ушундай элбизби? Жок, биз кыргызбыз, Манастын урпагыбыз, биз нарктуу элбиз. Биз намустуу элбиз го акыры. Жаштар, болбогон кичине акча үчүн намысыңарды ушунчалык саттыңарбы? Түз эфирде эми кичине акча табат экенсиңер. Майлы $300 тапкыла, майлы $500 тапкыла. Макул, бир күндө бир түз эфирден бир батылдарын жеңип, ким менен ойносоңор дагы. $1000, $2000, $10,000 тапкылачы. Бирок намысты акчага сатып ала албайсыңар. Намыс, биз намысыбыз менен кыргызбыз го акыры. Өзүңөргө келгилечи, жаштар. TikTokко кирип алып эле ар нерсени жасай бербегилечи. Мен ачык эле кагазга оробой эле айтып атам. Бириңер көчүңөрдү көрсөтүп атасыңар. Бирөө дагы бир нерсени жасап атат. Эми
Аларды көрсөң, чындап жүрөгүң ооруйт, жүрөгүң ооруйт. Биз каяка баратабыз? Кайсы бир тупикке баратабыз, Эми TikTok бул дүйнөлүк социалдык тармакка айланды. Туурабы? Дүйнөлүк бир социалдык тармак айланды. Эми балким мамлекет бул нерсени TikTok'tu интернет тармагынан таптакыр доступту жаап кое турган дагы бир рычагы бардыр. Өлкө жетекчилиги, күч структуралары эгер колдон келсе, ушул нерсени жасаса өтө жакшы болот эле. TikTok жабылышына бардыгыбыз жапатырмак бир аракет кылалычы болбосо, же болбосо колубуздан келбесе, анда TikTok тармагында жалаң жакшы контент жараталычы, жакшы видеолорду чыгаралычы. Ошол биз айтып аткан намысы жок акмактар кыргыздын атынан чыгып алып, ар нерсе жасап атат. Ар нерсе жасап атат, Аны бир жактан карап, лайк басып атканда өзүбүздүн эле TikTok көрүүчүлөр. Батылда кичине акча ыргытып коюп, жанагы лев дейби, дагы бир нерсе дейби, билбейм, мен жакшы батылга түшүнбөйт экем. Ушундай очко берген дагы өзүбүздүн эле адамдар. Ошо TikTok'то отургандарга болбосо марафон кылып акча топтоп береличи. Качан токтотобуз ушуну? Же арабызда ушул акылга сыйбаган, кыргызды жерге киргизип аткан, бизди дүйнөгө уят кылып аткан адамдарды кояй деп токтотуп кое турган эр азаматтар жокпу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: бир жамандыкты көрсөң, колуң менен токтотконго аракет кыл деген. Эгер ага дай албасаң, күчүң жетпесе, тилиң менен токтотконго аракет кыл. Ага да күчүң жетпесе, жүрөгүңдөн жаман көрүп кой деген. Эгер ага дагы күчүбүз жетпесе, анда дуа кылганга, аларга ушу TikTok'то бир жаман контент жасап аткан улан кыздарыбызга, жаштарыбызга хидаят бер деп дуа кылалычы жок дегенде. Ошолордун түз эфирине кирип алып, лайкты басып, пикир жазып, алардын каналына катталып, өзүбүз да себепкер болуп атабыз. Жалпы күрөшөлү. Урматтуу эл журт, эсибизге келели. Урматтуу ушу TikTok'то отурган, бизди, кыргызды уят кылып аткан, жерге киргизип аткан тиктокерлер, эсиңерге келгиле. Бул күндөрдө өтөт. Эртең силер балаңарга, небере чебереңерге кандай ата болосуңар, кандай эне болосуңар? Ата, эне, апа, чоң эне, чоң ата, сиз жаштыгыңызда эмне иш кылдыңыз эле деп сураса, эмне деп жооп бересиңер? Айткылачы. Жооп бере албайсыңар. Анткени силердин видеоңор бүгүнкү күндө интернетти басып кетти. Ошонун көрө өлүп эле калбайсыңарбы? Намыс адамды өлтүрөт. Эсиңерге келгиле. Болбосо чогуу чарам бир чара көрөлү. Урматтуу жаштар, урматтуу эл журт, чогуу чара көрөлү. Аларды көрбөй коелу. Каналын блокировка кылалы. Бир чарасын көрөлү да. Балким күч структуралары буга чара көрөр. Чара көрбөсөк болбойт. Биз кыргызбыз, нарктуу элбиз, ыймандуу элбиз. Каны таза элбиз, ыймандуу элбиз. Жүрөгү таза элбиз. Жакшы жагынан бүт Кыргызстанга таанылган, бүт дүйнөгө таанылган элбиз. Биз кыргызбыз го акыры. Эсибизге келели. Чогуу чаран бардыгы менен күрөшөлү. Бул күндөрдө өтөт. Эртең көзүбүз өтөт. Аллахтын алдына барып сурак берер күндөр да келет. Эсибизге келели. TikTokерлер, силерге дуа кылабыз. Аллах силерге хидаят берсин.